Ала Тоо өнүктүрүү борбору адам ресурстарын өнүктүрүүчү коммерциялык эмес коомдук уюм катары 2009 жылдын 28 мартынан бери прогрессивдүү өнүгүүгө умтулган жарандар үчүн өз кызматын көрсөтүп келет. Борбор заманбап технологиялар менен камсыздалып, анда 20га жакын тажрыйбалуу адистер, окутуучу тренерлер иш алып барат. Аталган борбор жогорку жана орто окуу жайлардын мугалимдери, дарыгерлер, бухгалтерлер, юристтер, журналисттер, спортсмендер жана башка коомдун ар кандай багыттагы адистери менен тыгыз кызматташып, атайын адистештирилген багыттагы илимий консультацияларды өткөрөт. Ошондой эле студенттер менен мектеп окуучуларынын билим деңгээлин жогорултууга шарт түзүп берет. Атабайсак, борбор чет тилдерди, компьютер үйрөтүү боюнча курстарды жана спорттун ар кандай түрлөрү боюнча машыгууларды жүргүзүп келет. Уюм албетте коомдун мүмкүнчүлүгү чектелген катмарын онутта калтырбайт жана алардын интеллектуалдык деңгээлин, иш жөндөмдүүлүгүн арттыруу боюнча иш-чараларды өткөрүп келет. Ала Тоо өнүктүрүү борборунун негизги максаты ар бир адамды жынысына, улутуна жана социалдык абалына карабай интеллектуалдык деңгээли жогору, билимдүү жана коомго пайдалуу болушуна жардам берүү болуп саналат. Борбор жаңы техникалык жабдуулар менен камсыздалып, заман талабына ылайык шарттар каралган. Мисалы, 40 орундук китепканада искусство, экономика, укуктануу, психология, медицина жана башка ушул сыяктуу 1,5 миңден ашуун нускадагы китеп, журнал, гезет, брошюралар орун алган. Жаштардын жана студенттердин потенциалын жогорулатуу багытындагы тренингдер, жаштарды өнүктүрүү, алардын потенциалын жогорулатуу жана аларды социалдык коомдук иштерге даярдоо максатында борбор жергиликтүү жана эл аралык деңгээлде бир катар чоң долбоорлорду ишке ашырган. Жаштарды өнүктүрүү жаатында борбор Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги, спорт, туризм жана жаштар агентствосы жана башка өкмөттүк жана бейөкмөттүк тараптар менен партнердук негизде иш алып барат. Биздин максат билим берүүнү жана жарандык коомду өнүктүрүү аркылуу кыргыз коомчулугуна салым кошуу.